Кыргыз эл жазуучусу Самсак Станалиевдин «Чагылгандын көз жашы» аттуу романы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Арыктап бүтүп ачарбак болгон бир караан эч ким укпас, жанындай көргөн жан адам да байкабас арман муңун бүтүндөй тулку боюна уютулган коргошун кылып чөгөрүп, анысын араңдан зорго көтөрүп, далай бороон чапкынды айла жок баштан өткөргөн куу арчанын жалама аскада калган бир кулач тамырындай көрүнүп жалгыз отурду. Өмүр бою бир катар туруп, ортосу бармак басым жерде туруп, түбөлүк бири-бирин тиктеше албас жаралган эки көздөй көрүшө албай, өлөр өлгүчө зыркырап сыздап өксүгөн муңдук менен зарлыктай табыша албай калабызбы? Караңгылык. Каралдым, деп дилинде тынбай какшанып күйүп отурду. Ай жоготкон эрте жаздагы түндөй караңгылыкта жалгыз калгысы, калганда да түбөлүк жалгыз калгысы келип, жылдызы качкан жымжырт түн болгусу келип отурду. Көк желкесине чагылгандын огу сымал сайылып, как чокусуна кан жыттанган канжардын албарс мизи болуп кагылган мына бу жалгыз көзү жылаандай муздак жарыгы, жабыркаган жанын кыйнап бүткөн соң, аз болсо да андан кутула турайынчы деген ойго алаксып санаасын санап отурду. Сыртта касымды самаган караңгылыгы түрмөнү кучактап туруптур. Саат канча болду экен, деди ал өзүнчө. Таң ата элек тура. Түш болбой куруп кал десе, түрмөдө жатып түрмөгө камалып жатам да, деп койду ичинен. Ооба, түшүнөн чоочуп ойгонду. 1937 жылдын 1 августуна караган түн экен. НКВДнын адамдары келип, аны суракка алып, айткан дегенине карабай эле камап салышты. Анан ойгонуп кетти. Жүрөгү лакылдап, денеси нымдашып чыгыптыр. Өзүн өзү жубатып жалгыз отурду. Көкүрөк басып, көңүл жайлансын деп жалгыз отурду. Ойго алаксып, санаасын бир аз тынчытып, бу 37 жыл деген балекеттин кайдан жайдан чыкканын, кантип башталып кеткенин эстеп отурду. Касым аны абдан жакшы билчү эле. Угуп билип, баамдап, талдап байкаганына караганда, бу журтту жутуп тынаар окуянын мындай сабагы бар эле. Бул маселени ал Юсуп Абдрахманов менен да, Баялы Исакеев менен да, Токчоро Жолдошев, Евгений Поливанов, Константин Юдахин, Төрөкул Айтматов, Хасан Жээнбаев, Сыдык Карачев, Осмонкул Алиев, ал тургай партиянын Кыргыз облустук комитетинин башкарган Александр Осипович Шахрай менен да ыгы келе калган жерлерде сүйлөшүп, мунун акыры кандай болоорун купуя талкуулашкан болчу. Азыр ошону эстеп отурду. Кармаганы кайра акталгыс репрессиянын курмандыгы болгон ал мезгил ордону бузуп, ойроттун күлүн сапырган, калк башына кара кайгы түшүрүп, калк керегине күйүт чогун кактаткан кандуу кез 37-жыл аталып, тарыхка таамай сайылган канжар болуп кирди. Ал бирөөлөр каалагандай кайра баштан кайрылып, калыстык үчүн катасын айтып, чын төгүнүн териштирүүгө тирүүнүн түбөлүк акысы, жандуунун жарыктагы милдети жок катары кирди. Талашы баштан, тартышы чачтан ашкан бул кезең орус балта мизинен, кажымар каман тишинен жабыркап, чындыктын чыркыраган жетиминдей күйүп өчүп да, түтөп жанып да турду. Ошондуктан ал мезгил тарыхтын агымына, адамзат жазмышына кайра акталгыс, тескери деп териштирилгис, жашыруун сырын жан адам билгис репрессия деген өчпөс тамга менен басып кеткен. Ооба, тагдыр деген канчалык айткан менен тагдыр экен го. Кылым тарыхында атын атоого жүрөк даабаган мындай кайгылуу иш бир адамдын эмес, бир уруунун же бир айылдын элинин эс зээнине так салып, көңүлүн көзөп, көкөйүнө көк таш болуп уюган, кулагына эриген коргошун болуп куюлган, атынан жүрөк ыйлаган, затынан сай сөөк сыздаган окуяны камтыган эчен жылдар болгондур. Бирок мындай кеңирсиген кең өлкөнүн калкын, түптүү журттун түбү менен тукум курут кыла жаздаган, зили зар какшатма кан ичмей мезгил асты болгон эместир.
Алла Таала адамына кайра айткыс. 37-жылдын азабы мына ушундай болду. Кыргыз интеллигенциясынын калыптанып келе жаткан кызыл чок кыраандары жаңы кыргындын кылычына туш келди. Балким кырылып кетишине да аз калды. Бул атын айта алгыс саясий иштин себеби өчпөгөн кызыл өрт болуп, өлкөнү кан түкүртүп өксүткөнү өзүнчө тарых. Башынан башталса, учуна чыккыс узун кеп. Кыскасы, мындай сөз чыккан. Сөз чыккан эмес, өз элинин тагдыры үчүн күйүп, жанып иштегендердин арасындагы жакын санаалаш дегендердин чөйрөсүндө айтылып жүргөн. Ал кезде көптөгөн республикалардын биринчи секретарлары жергиликтүү эмес элден, арийне улуу орус улутунан болгон. Алар ошол Москва аркылуу жиберилчү. Ачыгы Кремлдин ишенимдүү адамы, революциянын жалтанбаган жоокери, Москвадагы жогорку бийликтин оң колу катары саналгандар эле. Ушундан улам алардын ошо жактын кандайдыр бир купуя бийлик сырын чөнтөгүнөн чыгарбагандар. Жергиликтүү улуттан чыккан интеллигенциянын кызыкчылыгы менен анча эсептешпегендер. Алардын чыгаандарынын көз караштарын жактыра бербегендер төсчү. Анан ошол башкаруу чөйрөсүндө партиянын эмес, бийликтегилердин белгилүү чөйрөсүнүн башкаруу саясаты ачыктан ачык үстөмдүк кыла баштады. Акыбал татаалына тартып турган маалда ошо репрессиянын күнү башталып кетти. Аны учурунда эч ким деле билип туйган жок. Ал тургай муну репрессия деген мына ушул болот да деп айткан жок. Болжолу эл аны билбей калды. Айрымдар жылаандай жылып кирген бул балекетти азык-түлүк маселесинин кыйчалыш кырдаалынын түзүлүшүнө, кадр маселесине, жер-жердеги жетекчиликтин топ-топко бөлүнүп, саясий жаатчылыкты пайда кылышына, жеке кызыкчылыктан улам мансап талаш оюнунун курчуп кетишине, айрымдардын лидер болууну самоонун айынан улам жасаган иш-аракетине, партиянын ички саясатына байланыштырышкан. Айтор, мунун бир канча себептери болсо керек. Анан алакыры партияны тазалоо иши менен эриш аркак жүрүп отуруп, өлүм жазасын колдонууга шашылыш кол койдурду. Мунун баарын Юсуп Абдрахманов жакшы айтчу эле. Ооба, бир курдай жаңы жылдын алды беле же андан кийин бекен, айтор ал партиянын съездине катышып келген. 1927 жылдын 2-19 декабрында партиянын ички биримдигин чыңдоо үчүн күрөшүүнүн урааны астында өткөн 15 съезде баягы имиш-имиш болуп жүргөн оппозиция деген балекети партиянын саясий оорусу аталган ойдо жок иш күн тартибиндеги негизги маселенин бири катары коюлат. Съезд тарабынан шайланган атайын комиссия түзүлүп, троцкийчилер менен зиновьевчилердин антипартиялык иши кылдат текшерилип чыгат да, бул комиссиянын тапшыруусу боюнча Орджоникидзе оппозиция жөнүндө доклад жасайт. Алардын иши алдын ала күткөндөй тескери баа алат. Антипартиялык оппозиция идеялык жактан ленинизмден кол үздү, меньшевиктик топко айланды. Партиялык тартипти одоно түрдө бузду. Фракциячылыктан түз эле ачык антисоветтик, троцкистик партияны түзүүгө өттү деген резолюция кабыл алынат. Шыбыш тургай чымындын үнү чыкпай калган экен. Ошондон Троцкий менен Зиновьевди партиядан токтоосуз чыгаруу жөнүндөгү маселе өрт болуп күйүп, Борбордук комитет менен Борбордук контроль комиссиясынын бул маселе туурасындагы токтому жактырылат. Тигил экөөнүн башка да ал топтун 75 мүчөсүнүн туура эмес иши аныкталганы ачык айтылып, дагы бир башка жаатчыл топтун 25 билерманы партиядан чыгарылат. Юсуптун айтуусуна караганда, булардын иши көптөн бери көзөмөлгө алынып, эмне кылышканы кылдат текшерилип, тиешелүү жерлерде каралып, чечими чыгып калган экен. Съезд бар болгону ошол ишти аткарды. Даяр нерсени ачыкка алып чыкты. Алып чыкканда да мындай көз караштагы троцкистик оппозициянын адамдарын, санаасы бир мүчөлөрүн партиянын катарынан кылчактабай тазалоо керектигин, элдин атынан эл душмандарын жазалоо зарылдыгын жер-жерлердеги уюмдарга милдет катары сунуш кылды. Анан бул сунуш партиялык текшерүү, партияны тазалоо деген дүрбөлөң түшүргөн иш менен бүт өлкөгө камышка өрт тийгендей дүрт этти. Анткени бул съездде партиянын уставына тигил иш-чараны жүзөгө ашыруудагы бирден бир негизги курал болгон маанилүү көрсөтмө да кабыл алынган эле.
аны мындайча туюнтушту: контроль комиссиясынын баардык суроолоруна чыныгы жоопту берүүдөн баш тарткан партиянын мүчөлөрү партиядан чыгарылат. Муну эл ар кандай кабыл алышып, ар кандай түшүнүп жатышкан. Анан эле арадан туура 6 ай өтүп өтпөй 1928 жылдын июнь айында Борбордук комитеттин партиянын баардык мүчөлөрүнө, баардык жумушчуларга деген үндөөсү кабыл алынып калды. Эл баягы съезддеги маселенин маанисин эми чындап түшүнүштү. Көрсө партиянын ишине каршы аракетте болгондорду табууга, анын бетин ачып, кылмышын ашкерелөөгө эл да түздөн түз катышы зарыл экен. Партияга жардам бериши керек тура. Бирин бири чукумай, бирине бири таза көрүнмөй, партияга берилген ак ниет адам ата алмай саясий жосун чыкты да калды. Ал кийин элдин баарын кызыл кыргындын кыл көпүрөсүнөн өткөрөөрүн эч кимиси билген жок. Бул үндөө өзүн өзү сыноо урааны деп айтылды. Бетине, беделине карабастан жогортон төмөн карай, төмөндөн жогору карай сыноо партиянын жана партияда жоктордун урааны деген милдетти эл алдына койду. Чуу түштү да калды. Өзүн өзү да, бир тууганын да, ата энесин да сынагандар чыкты. Алардын айрымдары партияга кабыл алынып, кызматка көтөрүлүп, башкаларга үлгү катары көрсөтүлө баштады. Түшүнгөнү да, түшүнбөгөнү да бул кыямат ишине кыл көпүрө үстүндө аралашып кетишти. Элдин патриоттук сезими ашкере дегенчелик ойгонуп, бул ишке кызыгы артып турган мезгилде ушуга байланыштуу дагы бир окуя болду. Ноябрь айында Борбордук комитеттин пленуму өтүп, анда оппортунисттик ыкталууга, троцкизмге каршы күрөштү күчөтүүнүн ачык айкын жолу иштелип чыкты. Элдешкис күрөш эл арасына мына ушинтип мезгилдин маанилүү маселеси катарында жетти. Мунун бир практикалык иши катары 1929 жылдын апрелиндеги Борбордук комитет менен Борбордук контроль комиссиясынын кошмо пленумунда буга чейин өтө жоопту кызматтарда иштеп келишкен Бухарин, Томский өңдүү өлкөгө таанымал инсандар кызматынан четтетилди. Чечимди бузууга же ага каршы аракет жүргүзүүгө ниет кылган кезде саясий бюронун составынан аяосуз түрдө токтоосуз чыгарылат деген теңирин темир тор кылар эскертмеси кошо берилди. Канткен менен аларды өз чындыгынан баш тартышат дешкен. Касым ушуларды окуп, угуп жүрүп, айткан дегендерге ишенген. Бийлик деген бийлик, мындайларды тартипке салат деген. Бирок иш жүзүндө андай болгон жок. Өздөрүн оңчул аташкандар ой пикирлеринен кайтпай, саясий ишмердигин ого бетер күчөтүп жиберишти. Жаңы программа, жаңы саясий экономикалык көз караштарды элге жайылтышып, демократиянын бузулганын, партиянын кийинки иш-чаралары, өзүн өзү сыноо, төмөндөн жогору, жогортон төмөн карай сыноо урааны жок жерден душман табуу, сындагандарды жок кылуунун жолу экенин ачык айтып чыгышты. Партиянын катарын тазалоо да ушундай жолго алып бараарын белгилешти. Ошентип алар учурдагы саясатты элге түшүндүрүүгө өтүштү. Ушуну менен мамлекетти башкаруу жетекчилигинде саясий абал бийлик талашына, ачык жаатташуу майданына айланып кетти. Партиянын Борбордук комитети булардын антисоветтик ишине чечкиндүү чара көрүүгө аргасыз болду. 1929 жылдын ноябрь пленумунда Бухарин, Томский, Рыковдун иштери жөнүндөгү маселе каралып, оңчулдардын жетекчиси жана алардын кажыбас кайраткери саналган Бухарин БКнын саясий бюросунун составынан чыгарылды. Кийинкилерине катуу эскертүү берилип, оңолуу мөөнөтү сунуш кылынды. Бухаринге берилген жаза элдин көбүн чочулатып койду. Бирок оңчулдар да оңой эмес эле. Аларды БКнын чечимине каршы чыгышабы дешкен. Андай болгон жок. Тескерисинче, азыркы саясий багыт, партиянын жолу туура экендигин жактап чыгышты. Мындай көз караштарын оңчулдар кагаз жүзүндө бекемдешип, өздөрүнүн жаңылышкандыктарын басма сөздө айтышты. Саясий бюро муну өздөрүнүн алгачкы жеңиши катары карайт да, жеңилгендердин изине тымызын тайган агытышат. Оңчулдар убактылуу гана жасалма жарашууга барышып, ачынында көмүскөдө күрөшкө өтүү тактикасын иштеп чыгышкан. Кандайдыр бир оңтойлуу учурдун кармашка жол ачып чакырышын күтүп жатышкан.
Экинчиден, партиялык текшерүү деген балеге жазып тайып чалынбайлы дешет. Ушундай саясий жагдайдан улам алар күтүү, оңтойду издөө жагдайында турушат. Бирок алардын бул максатын 1930-жылдын 26-июнунан 13-июлуна чейин созулган ВКПБнын 16-съезди ойдо жок жерден ойрондоп салат. Ойрондогону ушуда: мурдагы съездде далилденген антипартиялык жаатчылыкты, оппортунисттик блокторду партиянын катарынан жок кылуу күрөшү жолго коюлса, эми аларды ачык эле талкалоо, түп тамырынан бери эл душманы катары тыйпыл кылуу милдети тургандыгы белгиленди. Айтор каарына алган, кайра жамбас жазага тартмай дала иш каралды. Маселенин ушундай коюлушунан уламбы, Айтор 16-съезд тарыхка социализмдин бүткүл фронт боюнча өөрчүтүлгөн чабуулунун съезди катары кирди. Бүткүл фронт боюнча чабуул жүргүзүүнүн съезди. Кандай гана сыймыктануу менен айтылып, кандай үрөй учурган коркунучту алып келди. Адегенде эл муну чын эле маңдай жарылган кубануу менен, чын эле сыймыктануу менен ураан кылып айтышты. Кагазга карек нуру менен түшүрүшүп, жүрөк толкуткан ырга айлантышты. Деген менен ошол бүткүл фронт боюнча жүрө турган чабуул кимди бүлгүнгө түшүрөөрүн, анын каарына тийип кылычына кабылгандар кандай болоорун эч ким ойлогон да эмес. Бардык бийлик элдики деп жатса, эл өзүнүн бактысынан башканы ойломок беле. Касым түн периси ойгонгончо ушуларды ойлой берди. Ойлобосо болорбу? Азыр Юсуп да түрмөдө. Түрмөдө экени ошол да сурак берип жатканын уккан. Бирөөлөр ушул жерде дешет. Дагы бирөөлөр Ташкентте дейт. Анан Самарада саргайып жатыптыр деген да сөз угула калат. Айтор ар кимиси укканын айтат да, кыскасы кармалыптыр. Ошол Юсуптун бир айтканы бар эле. Москва жибергендердин баардыгы эле кыйын дейсиңби? Билимдүүлөрү да, уюштургуч таланттуулары да бар. Бирок андайларды издесе бизден деле табылат. Мени Москва башка жакка жиберсе, ал жер менден эмес, Кремлден жалтанып турушат. Мен ошол жактын адамы болуп саналам да. Саясат ушундай болуп кетти. Сталиндин отставкага кетишин талап кылгандардын катарында аталганыма эч убакта өкүнбөйм деген. Ошентип отуруп ал: "Я, Касым, жанагы Поливановың менен жакшылап тааныштырчы" деген. Мен аны Москвадан да, Ташкенттен да көп уктум. Ол уя окумуштуу дейт го. Сага сабагы тийип жатабы? Кыргыз тили үчүн бир эрдик иш жасагыла деп сүйүнгөн. Касым Поливановдун эмне иш иштеп атканын, кыргыз тилине азырынча кийлигише электигин, бирок манасты которо баштаганын айтканда, "Баракелде, Касым, мунуңар эрдик иш" деп кубаттаган. Анан мостое калып, Москвада аны душман катары карап жатышканын, айрымдар аны тескерисинче илимдин адамы экенин сыймык менен айтышканын ортого салган. Ошондо Касым Поливановду билишинче, алынын жетишинче мактаган. Андай болсо эмне үчүн ал илимий экспедицияга чыкканы же институтка келип кеткени көзөмөлгө алынган деп сураган. Чыгармачыл адамдар менен илимдегилер эркин болушу керек да. Ой жүгүртүүнүн эркиндигинен жаңы ачылыш жаралат эмеспи? Ал туура. А силер болсо дүйнөлүк атагы бар окумуштууну үй түрмөгө камап салыпсыңар. Капастагы куш таранчы алганга да жарабайт. Тескерисинче мындай адамдарга шарт түзүп бериш керек. Анча-мынчасын илимдин адамынын эркелиги катары көтөрө билүү зарыл. Касым ошондо Юсупка: "Жогорку бийлик органдарынын чыгарган чечими. Бизге берген кеңеши ушундай болду. Биз аны талкуулай алган жокпуз. Поливановдун бул жерде иштеп калуусуна жетишкенибизге сүйүндүк. Ал өзү да макул болду" деп ошондогу кырдаалды түшүндүргөн. Анан ал бул айткандарына: "Институт үчүн кымбат кызматкер табылга. Мен ошого сүйүнөм. Евгений Поливановго коюлган шарттын эң жумшаргандагысы. Болбосо окуу куралдарын жазганга жакын жолотпой жатышкан. Иш менен ишенимге киргенден кийин бул чектөөлөр алынат" деген. Эмне үчүн ага чектөө коюлган? Себеби эмне? Себебинин аныгын бизге айтышкан жок. Болгону Мардын яфетикалык теориясын катуу сындаганы, ары бери жүргөнү көзөмөлгө алынып калган. Бир гана бара турган жери Ташкент. Ал жерде балдызы бар, экинчиден кичи борбор. Кызык экен. Институттачы? Бул жерде да ушундай. Маселен, 12:30-дан 15:30 чейин Поливанов экөөбүз институттун иштерине милдеттүүбүз.
Калган убакта ал өз алдыбызча илимий иштерибизди жүргүзөбүз, окуу китептерин жазабыз. Бул убакытты бузууга акыбыз жок. Директор уруксаат берсе гана, башкача болбосо илимий экспедицияга көп чыгабы? Биринчи жылы тыюу салынган. Жакында гана айыл кышта каралап эл арасында болуп келди. Кыйын экен. Абалы татаал тура. Абдрахманов бир азга ойлоно калды да: баарыбыздын абалыбыз ошондой болуп калбадыбы? Азыр абал татаал болуп кетти го, деп күрсүнүп алган. Чынында ушундай болчу. Ошо 1936 жылдын 20-июлунда Кыргыз Маданий курулуш илим изилдөө институтунун мындайча буйрук көрсөтмөсү чыккан болчу. Дунган экспедициясынын начальниги профессор Поливановго: биринчи, экспедициянын белгиленген багытын так сактоо, Ян Шань Син менен гана бирдикте иш жүргүзүү өтө катуу талап кылынат. Өз алдыңызча Ян Шань Синсиз бир жака чыгышыңыз экспедициянын ишин бузгандык болуп саналат. Экинчи, белгиленген багытты өзгөртүү, кара коңуз каракол институттун иш планын бузгандык катары каралат. Жалпы багыттан четтеген учурдагы жолго, тамак ашка, жатаканага кеткен чыгымдар сиздин эсебиңизден өндүрүлөт. Үчүнчү, ар бир телеграф бекетинен кайсы маалда келип, кайсы убакта жолго чыкканыңыздарды, иштин жалпы абалын институтка билдирип турууну сунуш кыламын. Жана башка. Директордун орун басары Батманов: бул кыргыз жерине келгенде тагыраагы институтка кабыл алынганы жөнүндөгү буйруктун чыкканына туп-туура 2 жыл болгондон кийинки буйрук эле. Ошондой эле бул экспедиция биринчи жана акыркы илимий экспедиция болчу. Анын мындай тарыхка айланып эсте каларын Касыман да билген эмес. Батмановго кайра айтып жатып, илимий иши практикалык иш менен айкалышпаса, талаптагыдай болбой каларын, дунган лексикасынын өзгөчөлүктөрүн өз кулагы менен уксун, материалды өзү чогултсун деп жатып көндүргөн. Көнүшмөк эмес, Кудайберди болуп Поливанов интернационалды дунган тилине которуп, өзү дунганча ырдап жүрбөйбү ошол маалда? Бул жолу бул да жардам берди көрүнөт. Айтор ошондо бир Кудайдын айтканы менен экспедицияга чыккан. Соо жүрбөй дунган элинин секетбайларын үйрөнүп келип, Ян Шансиндин, Ясыр Шевазанын жанында отуруп алып ырдаганда элдин баары таң калган. Жанда жок куйма кулак, элде жок илиме көкүрөк деген ушул экен. Айла жоктура, жакшы адамды жараткан бир жеринен кем кылат? Женяга бакыт айткан эмес да, деген ошондо Батманов. Бөтөн бакыт да бакыт болмок беле. Менин өз бактым бар. Жанагы кара көз деген ырдын орусчасы мындай, деп орусчасын ыргалып, частушкадай созуп жибергенде сол колу көкүрөгүнөн түшпөгөн Евгенийге кошулуп термелбеген адам калбаган. Ушуларды Юсупка айтып отурду. Ошондо Юсуп ага: Тойчуновдун иши. Бул иште анын тиешеси бар. Каменскийдин кезинде эле тыңчылык кылып жүргөн. Жашыруун бөлүмүндө мүчө болгон. Кийин силердин араңарда жүрдү. Аалы Токумбаев аны билет, деген. Ошондо денеси дүр эте, аза бою муздай түшкөн. Кармаштын тамыры тереңде экен го деп түйшөлгөн. Бул сүйлөшүү 1936 жылдын жайында, болжолу Юсуп Оренбургда иштеп калган мезгилде болгон эле. Эмнеси болсо да кыйын мезгил өтүптүр. Поливановго байланыштуу эле эмес, деги эле мезгил, бийлик дегениң алаканга токтобойт экен го. Касым өзү эл агартуу комиссары болуп турган учурда 1928 жылы мындайды башынан өткөргөн. Кыргыз тилинин грамматикасын жазып бүтүү үчүн 1 айлык эмгек отпускасын алат. Өзү айткандай, чыгармачылык отпуска болот. Кудай уруп, иши жүрүшүп жатып эле бир жерине келгенде жылбай калат. Белгиленген өкмөттүк мөөнөтү бүтүп бараткан болот. Ошондо карайлаган Касым 29-июль күнү Кыргыз обкомунун биринчи секретары Шубриков менен эл комиссарлар советинин төрагасы Юсуп Абдрахмановго абалын билгизип кат жазууга аргасыз болгон эле. Караколго келген күндөн бери күнү түнү тыным албай иштеп жатамын. Грамматиканын биринчи бөлүгүн кайрадан иштеп чыгууну бүтүрүп, июлдун башында эле Мамбаска салып жибердим да экинчи бөлүктү жазууга кириштим. Ишим 15 июлга чейин ойдогудай жүрүшүп берди. Андан кийин эле менин багына мамбы, айтор ишим такыр жылбай калды. Этиштин формаларына келгенде
алдын ала болжолдоп түзүп алган планым таптакыр бузулду. Бул этиштин формаларын жазып жатканымда бир эле мен үчүн эмес, деги эле башкалар үчүн дагы жаңы, мурда кездешпеген закондор пайда болду. Мисалы, жалгыз эле буйрук этиштин 10дон ашык формалары табылды. Алардын аныктагыч закондорун канчалык аракет кылганым менен таптакыр тактай албай койдум. Ушул эле этиштин чак боюнча өзгөрүшү чактын 3 түрүнөн тышкары өткөн, учур, келер чак дагы 2 формага ээ. Бирок мунун да аныктай турган закондору азырынча белгисиз. Бул белгисиз иш үчүн изилдөөнүн 3 методун колдондум. Колдонгону менен алар эч кандай натыйжа берген жок. Эми изилдөөнүн 2 методу гана калды. Алар закондун өзүн табууга алып барууга тийиш. Же жок эле дегенде бул формалар түрдүк наречиелердин формаларынан болуп саналабы деген суроого толук жооп бериши зарыл. Ар дайыма отуруп алып иштөөдөн мээ да чарчап бүттү. Өзүм да чарчадым. Ушундан улам иштөөнүн кадимки эле кыргызча ыкмасына, башкача айтканда шырдакка жатып алып иштей баштадым. Менин ишим үчүн Эл комиссарлар советинин берген мөөнөтү августтун 15-inde бүтөт. Сиздерден Эл комиссарлар совети аркылуу жооп беришиңиздерди өтүнөмүн. Иштин биротоло жыйынтыгына дейре, сентябрь айына чейин, дагы 15 күнгө мен караколдо кала аламбы же жокпу? Эгер 10 августка чейин жооп болбой калса, анда мен Фрунзеге кете беремин. Ушундай кат жазганын эстеди. Ооба, ошол 30-жылдардын башында бүткүл фронт боюнча эл душмандарын издеп таап жаткан кезде ойдо жок жерден ордонун бийлигин билектен тартып ала жаздаган дагы бир балекеттин башчыларынын саясий иши ачылды. Өнөр жай тармагында өнүп өсүп, ал тургай тууганын саткан троцкийчилерден да өтүп кеткен Өнөр жай партиясы деген өлгөн адам тура качар иш баштамак болгондордун аракети элге ачык айтылды. Айтымда бул партияга эски буржуазиячыл инженер-техникалык интеллигенциянын дили бузук төбөлдөрү бириккен экен. Муну негиздегендерди да, саясий партиялык багыт планын аныктагандар да кыязы бир топ болгон өңдөнөт. Анын ошол кездеги билерман жетекчиси Рамзин деген болуптур. Булардын ишин уккан адамдын жүрөгү түшөт. Бир Кудай өзү гана сактаганын карачы. Болбосо элдин шору катмак экен. Анан ушуга удаа эле борбору кадимки жер иштери эл комиссариатында болгон эмгекчи дыйкандар партиясынын айыбы ачылды. Булар болсо баягы кулактардын таламдарын талашып, алардын максаттарын жүзөгө ашырышып, совет бийлигин ошол негизде, кулактык принциптердин негизинде жүргүзүшмөк экен. Муну уккан эл: "Я айланайындар, кулактарды тапкатар жоюп кырып бүтө албай жатсак, анан алар бийликке келсе кандай болот? Бизге күн көргөзүшөбү?" дешип, социализмдин бардык фронт боюнча жүргүзгөн аеосуз чабуулуна жандарын оозуна тиштеп кирип кетишти. Ушул эле учурда мамлекеттик пландоо комиссиясында, эл чарбасынын жогорку советинде, мамлекеттик банкта, борбордук союзда жана дагы ушундай бир катар уюмдарда РСДРПнын союздук бюросу деген чоң топ, меньшевиктик контрреволюциячыл топ кадимкидей иштеп жатканы ачыкка чыккан. Оңчул жана солчул уклонго кыраакы, сталиндик сокку уруу иши башталды. Жанагы репрессияны тап күрөшүнүн бир бутагы, өткөн иштин кайрадан жанданышы, анын бийликке умтулуусу дегендердин ой пикири мына ушундай абалдан улам чыккан окшобойбу? Ошондой болду. Арадан жарым жыл өтпөй эле 1930-жылдын декабрында Борбордук комитет менен Борбордук контроль комиссиясынын кошмо пленуму оңчул оппозициянын көрүнүктүү лидери, Эл комиссарлар советинин төрагасы Алексей Иванович Рыковду саясий бюронун курамынан чыгарды. Саясий чыккынчы катары кызматынан алынды. Анын ордуна СССР Эл комиссарлар советинин төрагалыгына Молотов дайындалды. Тазалоонун мындан аркысы тынч жүрөт деп турганда 1934-жылы ВКПБнын 17-съезди болду. Анын иши январдын 26-сынан февралдын 10-уна чейин созулду. Бул съезд элди тынч алып, аларды ашыкча козголоңго салбаш үчүн буга чейинки тазалоонун жүрүшүнө баа берип, анын жыйынтыгын билдирди. Чын эле ошондой болуп жаткансыган. Анын үстүнө ошол жеңгендердин съезди аталган жыйында Сталиндин минтип айтканы да бар эле. Эгер 16-съезде
партиянын жүргүзгөн иши, алган багыты айныксыз туура экенин аныктап, аны турмушта далилдөөгө кадимкидей аракет кылып, антилениндик ашынган жаатчыл топтор менен күрөш жүргүзсөк, кийинки 16-съезде аталган арам ойдогу ордо-бузарлардын өзүн, анын жактоочуларынын акыркысын аягына чейин аеосуз талкалоого туура келди. Бул съездде болсо андай жат көрүнүш жок. Ооба, жогото турган жообуз жок. Биз мына ушуну элге айтып коюшубуз керек. Бүт бардыгы партиянын багытынын жеңип чыккандыгын көрүп турат. Экинчиден, ошол съездде оппозициялык топтордун мурдагы лидерлерине Каменев, Бухарин, Зиновьев, Рыков, Томскийлерге да катары менен сөз берилген. Алар өздөрүнүн каталыктарын моюндарына алышып, элден, партиядан кечирим сурашкан. Партиянын ишине, айкын багытына астейдил маани беришкен. Анан кантип бул съезди жеңгендердин съезди деп атабайсың? Кантке менен ушул съездин алдындагы репрессия, тазалоо деген үрөй учурган иштерден улам Сталиндин керт башына сыйынуучулук билинбей, көрүнбөй башталып калган. Ушундан улам бул съезд Сталинди көкөлөтүү салтанаты менен коштолду. Бул кандайдыр бир көшөкөрдүк көрсөтүү, жасалма жагынуучулук экени убагында эч кимге билингендей деле болгон жок. Анын көкүрөктөн чыгышы да кыйын эле. Тагдыр деген тагдыр экен. Деген менен ал өз өкүмүн салат тура. Съездин делегаттары сүйүнүп кабыл алышкан саясий документтер, партиялык жоболор кийин ойго келбес жоболоңду дал ошол делегаттардын өзүнөн баштады. Чечүүчү жана кеңеш берүүчү добуш менен катышкан 1966 делегаттын 1108-и Борбордук комитеттин мүчөсүнүн 139-у жана кандидатынын 98-и камакка алынган, репрессияланган, атууга кеткен. 1934-жылдын 1-декабрында кайгылуу окуя катталды. Партиянын эң көрүнүктүү өкүлү, БКнын саясий бюросунун мүчөсү, ВКПБнын, БКнын жана Ленинград обкомунун секретари Киров карасанатайлык менен атылган октон каза болду. Бул жабык, жашыруун репрессиянын башталышынын дагы бир түрткүсү болду. Партияны тазалоо эми партиялык документтерди текшерүү менен коштолду. Киров шейит болгон күнү Сталиндин жеке демилгеси жана кыраакылыгы менен бардык тармактагы текшерүү, тазалоо иштеринин жыйынтыгын тездетүү, жалтанбай жазалоо, жазанын жеткен чеги болгон атуу жазасын киргизүү. Өкүм чыккан соң аны буйдалбастан тез арада аткаруу жөнүндө ВКПБнын Борбордук комитетинин кан жыттанган, караламан калктын карегинен кайгы муңун агызган, муундан муунга ыйлаган ыйы угулган токтому кабыл алынган эле. Кыскасы, бийлик кумарынын азабы бүт өлкөнү ошол өлкөнүн калкынын кызыл канына каптатмак болду. Жок, каптап да калган болчу ал убакта. Мейли, бул бийлик ко бийликтечи, тиги атам замандан бери эле адам канына тойбой келаткан. Мына бул жанагы өлө албай жатып текенин өтүндөй болгон, өнөр жай партиясы бар деп өлкөнүн өпкөсүнө кол салууну көздөгөн Рамзинге эмне жок? Ошону айтсаң, адам ойлоп тапса да соо киши даап баралгыс иш өзүнчө эле чоң саясат болгон экен. Саясат болгондо да кандай саясат болсун? Өкүмүнө өзгөртө турган кол тийгиз, актык иш деп аталган репрессия 1930-жылы ушул партиянын ишмердигинен ачыкка чыгат. Рамзиндин бул партиясы өлгөндүн сөөгүн көргөзбөй өзөк өрттөгөн саясаты ошол кыйчалыш кырдаал кылыч болуп турганда, 20-жылдардын аягы дейби, айтор бир убакта бийлик жетекчилери тарабынан ойдон чыгарылып түзүлгөн экен. Мунун баары убагында кайдан билинсин? Кийин билинет да. Анын үстүнө Кремлдеги ар бир шыбыш түрмөгө жетип турат экен. Бүт баарын ушул жерден угуп жатышпайбы? Буга Сталин өзү кызыккан имиш. Анын тегерегиндеги жакын санаалашкан чакан топ кеңешип тапкан. Анан ал душман табууга чалгын милдет аткарган партия болуп чыгыптыр. Анысын анда ким билсин? Айтор Рамзин жетекчилик менен тиешелүү органдын саналуу адамдарынын бардык шартына макул болот. Өзүнө болсо кокус өлсө тирилчүдөй убада берилсе керек. Натыйжада ал бир адамдын тагдырына эмес,
бүт өлкөнүн тагдырына, анын акылы тунук, ою курч болгон миллион адамдардын, алардын жакындарынын, баласы менен небересинин тагдырына кылыч чабылган, чекесине тийген ок болуп кадалган кандуу спектаклдин башкы ролунда ойноптур. Кийин ал башкы ролду ойногондугу үчүн албетте атууга кетти. Тогетер жери атууга деп өкүм чыккан да өзү сый-урматка бөлөнгөн. 1930 жылдын декабрынын 7 күнү СССР жогорку соту аны атууга өкүм кылат. Анан өз күнөөсүн толук мойнуна алды. Партиясынын, максатташтарынын кылмышын ачык ачууга жардам берди деген жокшултоо менен өкүм өзгөртүлүп, 10 жылдык мөөнөт берилет. Ал жерден дагы да бир маанилүү себеп табылып жеңилдик алат. 1936 жылы мунапыска илинет. Чынында ал жазага тартылып, атуу өкүмүн угуп, жаза мөөнөтүн өтөмөк тургай түрмөнүн босогосун аттап, камерада бир күн да отурбаптыр. Айыпты мойнуңа алсаң, башкалардын кылмышын ачсаң, жазаң жеңилдейт деген акыл кеп дал ушундан башталат. Ал кийин чын эле урмат-сыйга бөлөнгөн, атак даңкы таш жарган, жактабай туруп техника илиминин доктору болгон. СССР Илимдер Академиясынын мүчө корреспонденттигине Атайы Рамзин үчүн бир орун берилген. Шайлоодо 25 академиктин 24-тү каршы, бирөө гана макул болгону эсептелген эмес. Сталиндик сыйлыктын 1-даражадагы лауреаты болгон, канчалаган орден алган, каалаган кызматында иштеген. Мындай сый-урматка эл душмандарынын бири да бирөө, ал тургай Сталиндин өзү да жеткен эмес. Кыргыз жергесиндеги абал мындан да татаал болуп бараткан. Чоң борбордо чын эле саясий кармаш, көз караштардын, идеялардын карама-каршылыгы өкүм сүрүп жатса, бизде андай эмес эле. Москвадагы иштердин жыты уруп тургансыганы менен иштин саясий негизи башкача болчу. Бирок бийликке умтулуу аракети окшош эле. Жолу башка, ою бир. Башынан айтылганда мындай. 1924-жылы Кыргыз элинин өз алдынчалыгы башталган кезде, анын бардык уюштуруу жумушу Михаил Давыдович Каменскийдин жетекчилигинде болот. Жогору жактан коюлган талап, партиялык милдет ушундай эле. Анан анын иш билгилиги менен кыракы жетекчилик жөндөмүнүн аркасында партиянын Кыргыз облустук комитетинин бюросу түзүлөт. Каменскийге мындай ишти бекеринен тапшырышкан эмес. Ал большевиктик партиянын чоң мектебинен таалим-тарбия алып, жетишерлик тажрыйба топтогон саясий ишмерлерден үлгү алган эле. Бул мертебе да ал өзүнүн уюштуруучулук талантын, эл менен тил таба билген шыгын, кадр саясатындагы ишмердүүлүгүн көрсөттү. Жергиликтүү элге таянды. Алардын кулк мүнөзүн, мүдөө талабын иликтеп чыгып, улут интеллигенциясынын калк кадырлаган өкүлдөрүнө кеңеш салып, партия уюму менен массанын биримдигин чыңдоого аракет кылды. Жалпы элдин аксакалындай ардакталган Абдыкадыр Орозобековдой кадрлар менен маселе чечип, ыкка келгендерин ылым санашууга чакырып иш жүргүздү. Кудайберди болуп, иш бардык жагынан алга жылат. Жалпы багыт аныкталып, иш жолго түшүп калганда 1925-жылдын март айында партиянын 1-конференциясын өткөрүшөт. Болду-болбоду аз-аздан топтолуп, сыртка чыгып, ортого курч маселе катары коюлбай келаткан ойлордун чарт жарылышына, бийлик башындагылардын кыл чайнаткан көз караштарынын ачыкка чыгышына ушул конференция себеп болду окшоду. Убагында колу жеткен жерге чейин окуу издеген, мүмкүн болушунча билим алган, партия ишинде жетишерлик тажрыйба топтогон Юсуп Абдрахманов өңдүү Кыргыздын жаш интеллигенциясынын күчтүү, билимдүү өкүлдөрүнө, жетекчилик кызматтан тагдыр табабыз дегендердин айрымдарына күтүүсүз сокку урулат. Адам ойлоп, адам күтпөс иш мына ошол Абдрахмановго таандык болот. Ал ошол мезгилде Орто Азия элдеринин улут лидери катары таанылган, мыкты уюштургуч, талап менен издене иштей билген саясий ишмерлердин бири болчу. 1919-жылдан дал 18 жаш курагынан баштап комсомолдо иштеген. Верныйда Жаштар союзу уюштурулганда РКСМдин Түркстан бюросунун мүчөлүгүнө,
1919 кийинки жылы Жети Суу обкомунун аткаруу бюросунун мүчөлүгүнө жана жергиликтүү жаштардын арасында иш жүргүзүү боюнча комиссиянын төрагалыгына, партиянын обкомунда комсомол өкүлдүгүнө шайланган. 1920 жылы 19 жаш курактагы коммунист РКСМдин 3-съездине делегат болгон. Владимир Ильич Ленин менен көзмө-көз аңгемелешкен. Бул жактагы абал жөнүндө мазмундуу маалымат берип, А кишинин кеңеш сунушун алган. Түркстан коммунисттик партиясынын Алматы, Капал, Талды-Коргон үйөздүк шаардык комитетинин жоопту секретари, азыркы түшүнүк менен айтканда биринчи секретари, Пишпек үйөз шаардык комитетинин уюштуруу бөлүмүнүн башчысы, Каракол үйөз шаардык комитетинин жоопту секретари, СССРдин жана РСФСРдин борбордук аткаруу комитеттеринин мүчөлүгүнө кандидат болгон. Айтор уюштуруу жана негиздөө иштеринин көбү ушул Юсуп Абдрахмановдун ысмы менен байланыштуу же ушул кишинин тегерегинде чечилгени белгилүү. Каражанын камчыга алып, асыл башын канжыгага байлап жүрүп, кыргыз мамлекетин негиздөөгө, анын саясий экономикалык турмушу жакшы жолго коюлушуна, территориялык теңчиликке жетишине бараандуу салым кошкон. Ал учурда кыргыз жаштарынын арасында мынчалык партиялык жана комсомолдук иштерде иштеген, тажрыйба топтоп такшалганы жок эле. Бар болсо да алар 2-3 гана болушу ыктымал. Кыргыз эли өзүнчө автономиялуу облус болуу алдында турган кезде бул жөнүндө башка да варианттардын тегерегинде сөз болуп жаткан учурда жетекчилик орунга анын кандидатурасы коюлат, сунуш кылынат деген ой-пикирлер да жарала баштаган. Анын чыгыш себептери негизинен чындыкка жакын саясат ишине шайкеш болчу. 1923 жылдын апрелинде өткөн РКПБнын 12-съезди улут маселесин, жетекчи кызматтарга, партиянын негизги жоопту участокторуна жергиликтүү элдин өкүлдөрүн даярдоо, татыктууларын андай иштерге тартынбастан тартуу керектиги белгиленген. Экинчиден, ал убакта Юсуп Абдрахманов Москвага чейин кыргыз лидеринин бири катары кадимкидей таанылып калган. Ошо 1923 жылы ТКПнын 7-съездинде ал Түркстан КП контроль комиссиясынын мүчөлүгүнө шайланат. 1924 жылдын мартынан Түркстан борбордук аткаруу комитетинин жоопту секретари, ошондой эле Түркстан БАКтын президиумунун мүчөсү, ноябрдан Кыргыз обул партбюронун 2-секретари болгон Юсуп Абдрахманов 1925 жылы партиянын 1-конференциясында облустук комитеттин составына да кирбей калат. Иш ушундай чечилерин, күтүүсүз бурулуш болоорун Юсуп Абдрахманов күткөн эмес эле. Ал буга чейинки иштерине толук ынанчу. Биринчинин айрым иштерине убагында түзөтүү, кошумча киргиздим. Жалпы кызыкчылык үчүн жакшылык жасадым деп ойлочу. Ал эми ал экөөнүн ортосундагы кээ бир маселелер боюнча пикир келишпестиктерди жеке кызыкчылыктан эмес, иштин жүрүшүндөгү туура эмес түшүнүүчүлүк, көз караштардын убактылуу дал келишпестиги деп саначу. Чынында ал экөөнүн ортосунда айрыкча кадр саясаты боюнча олуттуу карама-каршылык, макулдашылып бүтпөгөн, бир чечимге келбеген айырмачылык бар эле. Юсуп Абдрахманов бул ишке келгенде кызмат милдетине, партиялык чечимдерге таянган, кадр маселеси 2-секретардын жоопкерчилигинде экендигин жашырчу эмес. Бир жолу Каменский ага: «Юсуп Абдрахманович, мен 1908 жылдан бери партиянын мүчөсүмүн. Тиягы Сибирь, биягы Орто Азияга чейин жоопту кызматтарда иштегем. Революцияга жан аябагандардын биримин. Падыша өкмөтүнүн түрмөсүндө 8 жыл отурган кезде да саясий иштен баш тарткан эмесмин. Кадр саясатын мен жакшы билемин. Кеңешип иштешели. Айрым маселелер менсиз чечилип калууда. Биринчи баарына жооп берет. Жолдош Абдрахманов, түшүнүп коюңуз, мен билишим керек. Ошон үчүн жоопту секретармын», деген. Анда Абдрахманов тайсалдаган эмес. «Аныңыз туура, Михаил Давыдович. Мен сиз тааныган, сиз экөөбүз жакшы билген адамдардын төмөндөн көрсөтүлгөн кандидатураларын колдоп жатамын. Бул иште партиянын 12-съездинин чечимин, бизге койгон милдетин,
улут саясаты боюнча лениндик принципти негиз кылып алуудамын. Съездин резолюциясындагы милдет катары коюлган партиялык талапка таянып жатамын. Кызмат абалынан пайдалануу деген жок. Кесе сүйлөп жатасыз, жолдош Абдрахманов. Сиз айткандарды биз дагы жакшы билебиз. Кеңешиш керек, маселени макулдашып чечүү зарыл. Сиздин ишиңизде демократиялуулук жок болуп жатат. Болгондо да партиялык демократиялуулук жетишпей жатат. Макулдашуу керек. Партиянын иши жалпыбыздын ишибиз, деген. Алар көпкө сүйлөшкөн, талкуулашкан. Юсуп жаштык жалына салып таптакыр моюн бербей койгон. Бириси ал муну атайын эле жасагандай болгон. Экинчиден Михаил Давыдовичтин бул тууралуу Москвага, Ташкентке тымызын билдиргенин, Абдрахмановдун иши деп ооз-эки жазма түрүндө тиешелүү адамдар менен жең ичинен кеңешкенин толук болбосо да белгилүү деңгээлде билип калган. Бирок мынчалык унутулуп калам деп ойлогон эмес. Бир жагынан алганда таш тиштегендей кылды. Иштин жагдайы менен жайынча тааныштырган жок. Кабыл алып сүйлөшөт деп жүрдү. Ал максаты да оңунан чыкпай, акыры бетме бет сүйлөшүүгө өзүнөн өзү мүмкүнчүлүк түзүлдү. Партия мага иш тапшырабы же жокпу? Жогоркулар менен сүйлөшүп чечилген маселе болсо, алар башка кызмат сунуш кылышмак. Ортодогу такталбаган мамиледен соң Юсуп түз эле өзүнүн максатына кирди. Болсо да болбосо да алдынан өтүп, бир ооз сөзүн угайын, эмне деген ой пикири бар экенин билейин деген. Башка кызматты сунуш кылсак, мына биз сунуш кылабыз, жолдош Абдрахманов. Айрым иштерибиз бүтпөй жатат. Уюштуруу ишинин аягына чыгып алсак, анан көрө жатарбыз. Эмне үчүн андай? Элден мурун партиялык уюштуруу ишине көңүл бурулат эмеспи? Жаңы кадрлар келди. Алардын ишине контролдук керек. Көрсөтмө берип туруш зарыл экен. Анан сизди көрөбүз. Кантип эле унутуп коелу. Көңүлдөсүз, Юсуп Абдрахманович. Көңүлдөсүз. Сиз жөнүндө тиешелүү жерлер менен сүйлөшүп да жатабыз, деген карт большевик калбаат сүйлөп. Ага чейин бир аз эс ала туруңуз. Ден соолук да керек. Азыр жашсыңар. 50-гө эткен жолдо жаш кездеги билинбегендердин баары ден соолукка оордугун сала берет экен. Юсуп ушул маалда падыша өкмөтү бекеринен сизди 8 жыл сызга жаткырып, караңгыга камаган эмес да. Эгер ден соолугуңуз начар болуп, эс алгыңыз келсе, сиз эс алыңыз, деп жибере жаздап, анан кайра өзүн өзү токтотуп калды. Эс ала турайынбы? Деди ал кайра. Рахмат, мен иш менен гана эс алам. Азырынча ден соолук жакшы эле, деди да ордунан турду. Башка сөзгө келишкен жок. Анан ал Ташкентке РКПБ БКнын Орто Азия бюросуна чакырылат да уюштуруу бөлүмүнүн башчысынын орун басары болот. Андан Москвага кызматка кетет. Тагдыр аны кийин кайрадан кыргыз жерине алып келет. Ошентсе да ал жогоркудай унутулган абалга кайдан, кантип туш келди экен? Ооздон чыккан сөз жерде эмес, элди калары чын экен. Мындан мурун ал партиянын Кыргыз облустук комитетинин бюросун түзүү ишине түздөн түз катыша тургандардын тизмесине киргенде, улут кызыкчылыгы гана эмес, жергиликтүү улуттун башка улуттар менен теңчилиги эске алынышы керек, деген көз карашты көтөрүп чыккан эле. Бул пикир андагылардын колдоосуна ээ болгону менен партиялык документке кирген эмес. Чынында ал Кыргыз обкомунун бюросуна кыргыздардан жетекчи болсун деп ачык талап койгондордун бири болчу. Ошондо Юсуп Абдрахмановдун кандидатурасы көпчүлүктүн көңүлүндө турган. Бирок жаңы ишти баштоодо, уюштуруп жөнгө салууда кандай болот дешип, далай иште такшалган Каменскийдин кандидатурасы Москванын өзүнүн көрсөтүлүп жаткандан кийин аны ага кеңешчи, орун басар сыяктуу иштеп берет дешкен. Бирок ал экөөнүн көз карашы кадр саясатынан кадимкидей карама-каршылык тапты. Ооба, карама-каршылык гана эмес, бул иш боюнча экинчи секретарь биринчиге кайрылып, анын кеңешин угуп көзүн карабай койду. Биринчинин бул ишке тиешеси жок кылып салды. Буга Каменскийдин Москванын көбүрөөк карап турганы, маселе чечүүгө келгендеги кылчактама адаты, ашкере сактыкка байланып калаары, өз алдынчалыгынын жоктугу, жергиликтүү элдин психологиясын толук өздөштүрө электиги, айтор ушундай сапаттар себеп болду. Буга чыдай албаган Абдрахманов өзүнө тиешелүү иштерди өзү билип, маселе чечүүгө чечкиндүү өткөн. Башка талаш тартыш деле болгон эмес эле. Көздөн чаар учуруп чатакташып да калбаган.
РКПБ-БКнын Орто Азия бюросунун жетекчиси Зеленскийдин жардамы тийген, талаада каларда таалайын ачты деген сөз чыккан эле ошондо. Болсо болор, Кудай акы, бул жакты Касым жакшы биле бербейт. Мурда кийин ал жөнүндө сурап билип тактаганда эмес. Тактаганда эмне кылмак? Юсуптун иши кийин оңолуп кетти. Каменский дегенден болсо дарек жок калды. Болсо да башка жакта күнү тийип, айы жаңырып жаткандыр. Айтор Касымга белгисиз эле. Ырас, мындай кырдаалда кырынан да, тигинен да сөздөр айтыла берет эмеспи? Ошондой сөздөр жүрүп жаткан. Бирок сааттай так, сагызгандай сак жүргөн Каменский 1925-жылдын июль айында РКПБ-БКга кат жөнөтөт. Кыязы андан Абдрахмановго байланыштуу бир нерселерди сурашканбы, же бүргөнүн кабак бүркөөрүн туя билген аярдыгы аян бергенби, айтор тигил Москвага которулаарда кагаз жиберет. Облустагы жагдайларды түшүндүрүп келип, тилекке каршы азырынча 2-3 адамдан Иманов, Исманов, Абдрахманов өңдү жаатташууга өчөгүшө өтүшкөндөрдөн башкасын айтуудан аябай кыйналамын. Ошондуктан буларды Кыргызстандын азыркы шартында эч кандай кызматка коюуга мүмкүн эмес деп жазган эле. Буларды Касым кайдан билип коюптур? Кийин 30-жылдардын орто ченинде билип жүрбөйбү? Кыргыздын кыйын чыкмаларына кылтак салып, артына тыңчы коюп, алардын маалыматы Каменскийдин бийлиги, саясий куралы болгонун башына мүшкүл түшкөндө билди. Билмек деле эмес, Тойчуновдон улам билинип жүрбөйбү? Ошол биринчисинин өзгөчө бөлүмү аталгандардын арасында Тойчунов да бар экен. Абдрахмановдордун артынан материал топтогонго активдүү катышыптыр. Бекеринен Аалы Токонбаев аны кармап, көңүлүнө кирип, колтугуна корголуп оптур да. Ыбырай Тойчуновду ал башкача сезген. Манаптын тукуму, кийин документтерге жазылгандай ири феодалдын тукуму деп ойлочу. Ошондон улам ага анча сыр ачпоого аракет кылчу. Анын үстүнө ал өзү да анча-мынчаны теңине албаган, көөнү түшкөнү менен гана көкүрөк ачыша сүйлөшкөн адам эле. Мүнөзү ошондой болчу. Бирок тил илиминде ал экөө кол алышып иштешкен. Кудай турат го, илимий көз караштары кагылышып, ортого чок түшкөн эмес. Бүт баары кийин болбодубу?